Шарофат Абдразакова Тажикстандын Исфара районунан Араптанын жума күнү келип, 2 күн Баткен шаарындагы базарда Тажикстандан алып келген азык-түлүгүн сатат. Ал Баткенде соода саттык кылганына 10 жылдан ашты. Чек арада кандай кырдаал болбосун, Шарофат апа Баткендин базарынан калбайт. Batkende ana şu 2 yıl boz kelimiz savdo qilamiz. Va hamma qirg'izlar bilan do'st biz, yaxshi. Va arzon olib kelib mana shularni arzon sotamiz, chunki hamma bizni yaxshi ko'rib keladi qirg'izlar. Qirg'izlar Isfaraga boryapti, biz Batkenga kelamiz, hamma do'st-ku. Ал эми Гүлнара Алиханова Өзбекстандан келген соодагер. Ал соода саттык кылып жүрүп, бактысын Баткенден тапкан. Анын айтымында мурда Өзбекстанга кирип чыгуу кыйын болгон. Азыр болсо жол ачылып, соода саттык кылган карапайым эл үчүн жакшы болуп калган. Мен өзүм Өзбекстандан бияка келин болуп чыкканмын, Баткенге. Şu жерде жашайм. Şu базарда сауда кыламын. Өзбейлер келишет, тажиклер келишет, бардыгыбыз бирге. Жергиликтүү калктын айтымында, тажик, өзбек соодагерлерисиз базар суз болуп, айрым товарлардын баасы да кескин өсүп кетет. Мындан улам чек арада стабилдүүлүк болуп, элдин достук ынтымагы бекемделүүсү керек. Bir komşunun memnuniyeti жақсы oluşumuz gerek. İntimakta oluşumuz gerek. Komşunun tinç, özün tinçtir. O için daim intimakta olsak, onlar kelse biz mazarı kelse, bazarda azançılık olur. Elimizin intimakı жақсы olur. 120 son oldu. 140. 90 son oldu. Yok, mana bu değil. Bu değil.